Урматтуу фермерлер, бүгүн сиздерге жаздык себүү менен бедени күздүк себүүнүн ортосундагы айырмасын кененирээк айтып берип токтолууга аракет кылабыз. Күздүк себүү бедени эмне себептен сунуштап келебиз? Себеби бул жакта жаан-чачындын болушу, ору зыянкечтердин аз болушу, ото чөптөрдүн жок болушу сиздердин келечектеги жакшы түшүм алууңарга түрткү болот. Бардыгыбыз билгендей эле күзүндө жаан-чачын көп болгондуктан беде өсүп, тамыр системасы жакшы өнүгөт. Кийинки жылы жазында, эрте жазда чыгуусу эрте башталып, сиздердин алынган чабыңгардын 2-3 жада калса 4-5 чабыңга чейин жетүүсүнө жол ачат. Ал эми бардыгыбыз эле билгендей, оору жана зыянкечтер менен күзүндө аз болгондуктан аларга күрөшүүгө эч кандай беде люцерна эч кандай күч жумшабайт. Андан сырткары белгилеп айта кетчү нерсе бул ото чөп. Күзүндө себилген бедеде ото чөп менен күрөшүү болбойт. Ошондуктан сиздердин келечектеги түшүмүңөр сөзсүз түрдө жогору болот. Төртүнчүсү, жазында себилген бедеде түшүм алыш үчүн августтун аягына чейин, июлдун аягына чейин аймактарга жараша күтсөк, бул жакта түшүмгө эрте кирип, бир эмес, бир канча чабык алганга мүмкүнчүлүк жаралат. Күздүк себүүлөр кандай климаттык шарттарда сунушталат? Бул биздин түштүк аймактарда Ош, Жалал Абад, Баткен болсун, же болбосо Чүй облусунун төмөнкү зоналарында климаттык шарт жылуу жерлерде сөзсүз түрдө күздүк себүү сунушталып келинет. Ал эмеси жея беде уругу бардык Байдыкан агромаркеттерине келди. Килограмм баасы 730 сомдон. 1 гектар жерге 35-40 килограммдан себилет. Толук маалымат үчүн байланыш номерлери.